Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmattu mo'min musulmanдар. Бүгүнкү кармаган орозоңуздарды Алла Таала кабыл кылсын. Жана айдын аягына чейин Алла Таала барыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, бакыт Таала иман, ден соолук берсин. Рамазан айында Аллахтын буйругу кандай болсо, так ошондой аткарууга баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Bir neveре чоң атасынан сурайт дейт. Чоң ата, Рамазан айы бизди сагынабы деп. Чоң атасы күлүмсүрөп жооп берди: "Ооба балам, Рамазан бизди сагынгандыктан 10 күн бери жылып бизди утурлай сагынып бизге чуркап келет" деген экен. Ансыңардай 36 жылда бир жолу жыл айланып орозо ушул мезгилге туш келиптир. Феврал айында орозо башталып, март айында орозо кармап атабыз. Демек, мындан кийин дагы 6 жыл, 10 жыл бизге суук мезгилде, ушундай кыш мезгилинде келет. Бул да болсо Аллахтын бизге берген рахматы. Кар жааса, жаан жааса, күн суук болсо, канчалык орозо жеңил болгондой эле Алла Таала бизге ушундай бир мүмкүнчүлүк берди. Жыл бою, 36 жыл бою орозо кармаган адам жылдын ар бир күнүндө, ар бир мезгилинде орозо кармайт экен. Ошондуктан жаштар ниет кылыш керек, өмүр бою орозо кармайм деп. Карылар дагы, орто жаштагылар дагы өмүрүм өткөнгө чейин орозо кармайм деп ниет кылыш керек. Орозо кармоо эртең менен ооз жапканда, Алла, сенин ыраазычылыгың үчүн оозумду жаптым деп ниет кылабыз го. Ошол азандын учурунда Алла Таала оозуңарды жапкыла деп буйрук берет. Эми ооз жабуу деп келбейт. Куранда ас-саум деп келет. Ас-саум деген сөз орозо бул тыйылуу. Арам нерселерден, ушак сөздөрдөн, гайбат айтуудан, уурулуктан, жаман кылыктардан, жаман адаттардан тыйылуу. Ошол эле учурда 3 нерседен көзгө көрүнөрлүк тыйылуу. Мындай айтканда тамак жегенден, суу ичкенден жана жыныстык катнашта болуудан. Ошондуктан баарыбызга Алла Таала ушул тарбияты үчүн Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Кутиба алейкумус-сиям", силерге орозо парз кылынды. "Кама кутиба алалладина мин qablikum", силерден мурдакы адам атадан бери биздин Мухаммед пайгамбарыбызга чейинки үммөттөргө ар бирине, ошол пайгамбарды ээрчиген мусулмандарына, имандууларына орозо парз кылынгандай эле дейт. "Лааллакум таттакун", силер таква болууңар үчүн. Ушул орозодо адал нерсе турса, мисалга үйүңүздө муздак холодильникте замзам суусу турат. Даана ошол булактан өзүңүз куюп келгенсиз. Адал, ичсеңиз сууп, шипа, Аллахтын үйүнөн аккан суу. Бирок Алла Таала тыйгандыктан ошол адал нерсени дагы иче албайбыз. Курма дагы жей албайбыз, эч нерсе жей албайбыз. Демек, бул жегенден тыйылуу. Ал эми жана эле мен бир чоң устазыбыздын баянын угуп калдым. Качан шам намазга азан айтылганда, ооз ачарга, ифтарга дароо жеген сүннөт. Дароо азан болушу менен, же болбосо азан угулбаса, убакыттын болуусу менен дароо шашылыш түрдө оозду ачкан жакшы дейт. Себеби бул Алла Таала бизди орозо карматып ачка калдыруу максат эмес, чаңкатуу максат эмес Аллахтын. Болбосо биз дагы ооз ачардан кийин дагы жарым саат, 15 мүнөт, 10 мүнөткө чейин өзүбүзчө дагы Аллахка жакын болобуз деп таква болуп, керек болсо мен 16 саат эмес, 17 саат ачка калып бере алам деп кечиктире берейик, ачсак болот. Жок, Алла Таалага ал жакпайт. Алла Таалага эмне жагат? Тый деген учурда тыйылып калуу, ач деген учурда шашылыш түрдө жегенге уруксат. Болду, жей бергиле деген учурда дароо оозубузга курманы, сууну, тамакты жеп, оозубузду ачып, Аллахтын неаматыдан жеген бул өтө жакшы нерсе. Ошондуктан көп кечиктирип ачуу дагы жакшы болбой калат. Ошондуктан ооз ачар учурунда дароо оозду ачыш керек. Анан шам намаз боюнча, шам намазы башка учурларда, орозодон башка учурларда азан айтылат. Азан айтылгандан кийин дароо шам намазы окулат. Башка намаздарда азан менен намаздын ортосунда бир 10 мүнөт, 15 мүнөт убакыт болсо, шам намаздан да эмес. Бирок орозо учурунда Аввал калам,
summa taam degендей, avval taam summal kalam degендей, oğulu nafsimizni biraz kandırıp, suzuluktan içip, biraz tamaqtan jep, şaşpastan anan namazga turуу жакшыраак. Себеби адам ачка болсо дагы намазга анча көңүл бура албайт. Ошондуктан шам намазга азан айткандан кийин оозубузду ачабыз, суудан ичебиз, biraz тоюнуп алабыз, чала болсо дагы, андан кийин анан намазга шашпай турабыз. Ошентип орозо дагы жарымга жетейин деп калды, бел ашайын деп калдык. Шайтан акырында ушул айда жана капазга салынат, байланат, зынданга түшүрүлөт дегендей, бул айда эми шайтан аз кыла албаса дагы биздин өзүбүздүн жанагы жалкоолугубуз, өзүбүздүн шалаакылыгыбыз, өзүбүздүн жанагы бир нерсеге аябай катуу көнүп алгандыгыбыз бизди ибадаттардан тыйып койбош керек. Эң эскерте турган нерсе тарави намаз боюнча. Тарави намаз орозодо ошол ар бир куптан намаздан кийин 20 рекет окуу бизде сүннөт, биздин мазхабта. Farz namazды окуйсуз, куптан намазын. 2 рекет сүннөтүн окуйсуз, андан кийин 20 рекет намаз окуйсуз. 4 рекеттен 5 жолу окусаңыз да болот, 2 рекеттен 10 жолу окусаңыз да болот. Ар бир 4 рекеттен кийин тыныгуу жасап, тасбих айтасыз. Андан кийин акырында бүткөндөн кийин витр важип намазын окуйсуз. Ал эми жамаат менен боло турган болсо, витр важип намазын дагы жамаат менен окулат, орозодон башка күндөрдөн өзгөчөлөнүп. Эми катмы Куран деп коет. Катмы Куран менен таравихтин ортосундагы бир байланышты айтайын. Бул катмы Куран деген кээ бир карылар 3 күндө толук Куранды таравиде катмы кылып коет. Мисалга бир күндө 10 пара окуйт. Бул деген ошол оозду жаап, куптан намазы кирген вакыттан баштап, ошол ооз ачарга 1 саат калганга чейин, ооз жапканга чейин окулушу мүмкүн. Ушунча узакка созулат. Түнү менен тикке туруп намаз окуйсуз. Эртеси күн дагы ошентип окуйсуз, 20 пара болот. 3-күнчү күнү дагы ошентип, эмне болот? 30 параны 3 күндө окуп коет, 10 парадан окуганда. Анан кээ бир адамдар ошол 10 парадан 3 күн катмы Куранды бүтүп, анан ойлойт экен, мен катмы Куранды эми уктум, таравида окудум, эми мындан ары мага анчалык зарыл эмес дегенсип, калган 27 күндө таравини, кыска таравини кааласа окуйт, кааласа окубай коет экен да. Мындайча айтканда, ошол катмы Куранды угуу зарыл деп түшүнүп алган. Жок, катмы Куранды угуу зарылдыктан дагы 20 рекет намазды кыска сүрөлөр менен болсо дагы 30 күн орозонун бардык түнүндө окуу зарыл. Күнүгө 1 парадан окуган карылар бар. Ошолордук эң туура. 1 парадан окуп барып, кадыр түндө же болбосо акыркы күнү 30 параны окуйт, 20 рекет таравих дагы окулат, бир эле учурда катмы Куран дагы болот. Мына ушул эң жакшы тартип. Эгер анда кылган мүмкүнчүлүк жок болсо, аялдар үйүндө намаз таравих окуса, анда кыска сүрөлөр менен 30 күн бою күнүгө 20 рекет таравих окуу зарыл. Ошондуктан айтайын деген маселе, кээ бир эркектер ошол узун катмы Куранга 3 күнгө бир жумалык катмы Куранга катышат экен дагы, толук Куранды угуп бүткөндөн кийин калган таравихни зарыл эмес деп түшүнүп калат экен. Жок, ага зарыл. Эми 3 күндө сен окуп бүттүңбү катмы Куранды? Угуп карын артынан. Калган 27 күндө кыска сүрөлөр менен болсо таравих намаз окуш зарыл болуп калат. Эми урматтуу туугандар, мына экранда турган номерлерге сурооңуздар болсо жибериңиздер. Менин адистигим мурас бөлүштүрүү боюнча. Ошонун адистигин окуп бүткөнмүн. Анан Кыргызстан боюнча ушул медреселерде, имамдар курсунда чоң окуучуларга ушуларды окутам. Мурас деген бул адам мусулман киши каза болгондон кийин анын малы мүлкү, акчасы, үй жайы, машинасы, калтырган малы мүлк. Ошону калган мураскорлорго кантип бөлүп берүү керек. Бул өзүнчө чоң илим. Пайгамбарыбыз айткан, мурас илимин үйрөнгүлө жана үйрөткүлө, бул жарым илим деген.
ошол аялыга канча тиет, эки аял болсо аларга канча тиет, балдарга канча тиет, кала берсе кыздарга дагы атадан калган мурас тиет, ата энесине, бир туугандарына ушинтип мурасту бөлүштүрүү бул өзүнчө бир чоң илим. Ошол боюнча дагы сурооңуздар болсо, орозо боюнча берсеңиздер болот. Эми орозодо 30 күн күнүгө эле орозо эмес, ар кандай темада дагы маектешсек жакшы болот. Ошон үчүн бул күндүн эмеси, темасы мурас болсун. 90-жылы чоң атам өтүп кеткен эле мынча мал мүлк калган, анан атам менеси баарын басып алган, анан бизге тийбей калган деген маселелер болуп калышы мүмкүн. Же болбосо жакын күндө өткөн. Эми сөзсүз эле атанын өтүшү зарыл эмес, апасы өтүп кеткен. Кээ бир байлардын баласы өтүп кеткен, ошо баласы дагы бай, ошо баласыдан дагы атасы мураскор болот. Бул өлүм келери тартипсиз экен да. Келгенде тартип менен келет экенбиз. Бирок каза болгондо тартипсиз каза болот экенбиз. Анан ушул мурасты айтканда кээ бир адамдар айтат, эми бизде эң жаш эрке баласына калат да, аны бөлүшүп отурмак белек деп, бир байкуш айылдагы аксакалдын мисалында көрө беребиз да бул маселени. Жок. Бизде деген ар кандай адам бар. Мисалга миллиард акчасы барлар бар, чоң дордо сыяктуу базары барлар бар, жүздөгөн заправкасы барлар бар, Азия молу бар киши бар. Ошолор дагы эми бардыгыбызга өлүм келе турган күн. Ошолордун дагы мурасы артында кантип бөлүнөт дегенге, алардын бала чакасы, андай кишилер жөнөкөй болбойт, 2-3 аялы болот, алар кайрылып калса, ошолорго биз ошончо чоң сумманы, ошончо чоң бизнести бөлүп бергенге шариаттын жолу менен ошого даяр турушубуз керек. Мындайча айтканда, адам бай болсун, кедей болсун, карызга баткан болсун, жоголуп кеткен болсун, динден чыгып кеткен болсун, эки жыныстуу болсун, ар кандай адамдын мурасы сөзсүз түрдө эмелерге, мураскорлорго бөлүнүш керек. Биринчи каза болгон кишинин өзүнүн малы мүлкүдөн демек аны көмгөнгө жумшалат. Анан келип карызы такталып, карыздары баягы берилет, алат, аласасы болсо алат, бересиз болсо берет. Үчүнчү орунда осуят аткарылат. Ажыга баргыла, мечит салгыла, бирөөгө бергиле, жетимге бергиле деп осуят кылышы мүмкүн. Адам өлүм төшөгүндө жатып ошолор аткарылат. Андан кийин калган мал мүлкүнө балдарына, кыздарына, кыздар дагы сөзсүз мураскор болот. Турмушка чыгып кетсе дагы, анын күйөө бала бай болсо дагы, ошол кыздын акысы ошол атасынан мурас алыш. Ушундай маселелердин тегерегинде суроолорду берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Орозоңуздар кабыл болсун. Алла Таала баарыңыздардын орозоңуздарды кабыл кылсын. Бул орозо берекенин айы, рахматтын айы, кечиримдүүлүктүн айы. Ошон үчүн ар бириңиздердин ырысыңыздарда азыр береке бар, дасторкон толо мол, ооз ачарлар болуп жатат. Демек береке бар, убактыңызда береке бар. Асырдан кийин 1 саат ооз ачарга чейин 10 жумушуңузду бүтүрсөңүз дагы убакыт өтпөй коет. Себеби жанагы убакытта береке болот. Ошон үчүн сурооңуздар болсо ошо экрандагы суроолорду номерлерге жибере бериңиздер. Аввалуху рахма, аусатуху магфира, ва ахируху итқум минан нирам. Бул орозонун алгачкы 10 күндүгү рахмат, ортосунда Алла Таала кечирем дейт. Эң аягында дозокко түшүүсү зарыл болуп калган күнөөлөрдүн айынан, кандайдыр бир кемчиликтердин айынан ошондой кишилерди Алла Таала орозонун урматына кечирип дозоктон куткарып коем дейт. Ошон үчүн ар бир 10 күндүктүн өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ошону биз басым жасап эмне кылышыбыз керек? Аллахтын буйругун аткарышыбыз керек. Орозодо дагы бир кадыр түн деген маселе бар, ага дагы кенен токтолобуз. Ассаламу алейкум. Куптан намазынын 3 рекет витир Рабби гфирли айтылабы, астагфируллах айтылабы. Витирде дубай кунут айтылат. Дубай кунутту жаттап алыш керек. Мен өткөн эфирде дагы айткан элем. Ошол көп адамдар ошо дубай кунутту негедир жаттай албайт. 98% дуаларды, аттахиятты, кол байлаганды, фатиханы, дуа кылганды, баягы кол байлагандагы дуаны баарын жаттайт. Субхан раббиял азимди жаттайт, рукуда, субхан раббиял а'ланы жаттайт, аттахиятты жаттайт дагы. Анан ошол дубай кунутту жаттай албай калат да. Анын окуштун, жаттоонун тартибин да айтканмын. Дубай кунутту кеч жатаарда уктаардан алдын 100 жолу окуңуз. Уктаңыз. Ооз жапканга турганда айтып көрүңүз. 30% айта аласыз. Эртең дагы жатаарда 100 жолу окуңуз. Текстин чыгарып алыңыз, аны окуңуз. 3 күндө мен кепилдик берем, ошону жаттап аласыз.
Аны өмүр бою намазыңызды толук кылып, жанагы аттын такасы менен сатып алгандай, сиз толук намаз окуйсуз да. Анан өмүр бою ошол намаз окуду, дуа кунутту жаттай эле өтүп кеткениге таң калам да. Ошон үчүн дуа кунутту жаттаганга ниет керек. Ассаламу алейкум. Кайсы убакытта даарат бузулат? Даарат бузулуу, орозо ачылуу, орозонун ачылып калуусу менен даарат бузулуп калуусу экөө бири-бирине тескери нерсе. Орозо ачылуу үчүн адамдын ичине, курсагына бир азык нерсе кириш керек. Эми азык нерсе киргенден кийин адамдын ичинде ал нажасатка айланат да. Нажасат деген сөз ошол ыплас нерсеге айланат. Заң болот, зара болот, кан болот, сары суу болот, жана башка нерселер болот. Эми даарат сынуу үчүн ошол колу бутубузду, бар жогубузду жууп даарат алабыз го. Ошол бузулуу үчүн ошол ичиндеги нажас нерсе табигый жол менен же жаракат аркылуу сыртка чыгыш керек. Заң, нажас нерселер. Ошондуктан кадимкидей чоң кичине дааратканага барганда даарат бузулат, бир жери канап кеткенде, тиши, колу кесип алып бир жери канап кеткенде, же жанагындай мазол деп коет го, турникке тартынганда, араба түткөндө мазол болот, ошол жарылып кетип, сары суу чыгып кеткенде, анан жел чыгарганда, ошондой эле адам эс ооп калгандан билбейбиз да, ал жел чыгарып койдубу, чыгарбадыбы, себеби күч келет эс ооганда, ошондой эле катуу мас болуп калганда, ошондой эле катуу уктап калганда адамдын жел чыгардыбы, чыгарбады белгиси болот дагы, ыктымал жел чыгарды болуш керек деп даарат сынды болуп эсептелет. Ал эми отуруп уктаганда, туруп уктаганда, же бир нерсеге сөйөнбөй уктаганда даарат сынбайт. Демек ал денесин кармап турат, денеси катуу, же чыгыш мүмкүн эмес. Эми бир нерсеге таянып уктады, мога таянып уктады, ошол таянган нерсени алсаң, адам жерге чейин кулап түшсө, андай болсо даарат сынып калат. Себеби ал сөйөнүп, кадимки жерге жаткандай эле денесинин оорлугун жерге салып уктаптыр деп өкүм чыгарылат. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Менин 2 кызым бар. Экөө тең азан айтылбай эле аттары коюп койгонбуз. Улуусу 1,5 жашта, кичинеси 7 ай. Эч нерсе болбойбу, кантсек болот, айтып кое аласызбы? Эми азанды негизи роддомдо эле ошол атасы же чоң абасы, байкеси баягы кабар алып барат го, көргөнү. Ошол жерде эле мүмкүн болсо жанагы айтып коюш керек. Эгерде андай болбосо анда чыккандан кийин, төлөтканадан чыккандан кийин үйгө молдо чакырып, азан айтканга киши жок болсо, эгерде азан айткан киши бар болсо, өзү эле ошол күнү биринчи айтып коюш керек. Бирок айтылбай калган болсо, дагы аттары коюлган болсо эч нерсе болбойт. Азыр деле көңүлүңүз ток болуу үчүн, жүрөгүңүздө кыжалат кетирүү үчүн айылдын молдосун, азанчысын озочалга чакырыңыз, сооп болот, анан азан айттырып коюңуз, эчтеке болбойт. Оң кулагына азан айтат, сол кулагына камат айтат. Чоң улууңузга, чоң балаңызга өзүнчө, кичине балаңызга өзүнчө. Ассаламу алейкум. Оозду жапкандан кийин жунуп болуп калса, кантип гусул алса болот? Ооз чайкаганда тамакка суу кирип кетсе, ооз ачылып калбайбы? Ошону абайлаш керек. Ооз жапкандан кийин күндүзү мисалга уктагандан кийин түшүрүкүрөп, адамдын эркиз өзүнүн каалоосуз эле ошондой гусул болуп калса, уруктугу түшүп кетсе деп ачык айталы, ошону гусул алыш керек. Себеби намаз окулат да. Гусул алганда оозду агытып гаргара кылбастан, оозун ичин чайкап, мурунду дагы көп наар кетирбестен чайкап, бүт денеге сууду жеткириш керек. Эми жуунган болбойт, сууга түшкөнгө болбойт деп гусул албай койбош керек. Кантип жуунганга болбойт? Кечке көлдө жата берсе, кечке ваннада жата берсе, демек анын денесинин клеткаларына кайсы бир жеринен суу кирип кетиши ыктымал деген маселе бар. Бирок көлгө бир түшүп чыгуу менен, ваннага бир түшүп чыгуу менен же душта жуунуу менен эле ооз ачылып калбайт. Эми качан ошо суу көлдө сүзүп жүргөндө адам дем алам деп жутуп алышы мүмкүн, ошондой жолдор менен суу кирип кетсе, анда билинерлик деңгээлде кулагынан, мурдунан, көзүнөн, оозунан жанагы дарылар аркылуу буяка чейин даамы келип калса, дарынын демек кирип кетти болуп эсептелет. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Калбүбү деген ысым чечмелениш кандай? Негизи биви деп айтылат. Бул парс тилинде, анан урду тилинде биви деп аялды айтат. Хатун деген түрктөр айтат. Биз айым деп коебуз. Эми калбүбү деген ошол калы бар аялдарды калбүбү деп коет. Ошол кал деген сөз дагы кыргызчада дагы бар, перс тилинде дагы бар, анан
Arap тилинде да бар. Хал деп койталар, х менен айтат, биз кал дейбиз. Сулуу адамдарда жанагы жайлоодо бир жылкы турса, ошол жайлоодун калы жылкы дегендей көрктүү болот да. Жылкы бар жайлоо бөлөкчө, жылкысы жок бөлөкчө болот. Ошондой эле калы бар кишилер өтө сулуу деп бааланат. Орозодо сөгүнсө болобу? Сөгүнүү бул орозодон сырткары дагы болбойт. Эч качан болбойт, өмүр бою болбойт. Анан сөгүнүп алса күнөө болот. Орозодон сырткары дагы. Ал эми орозодон башка күндөрдөн өтө чоң айырмаланып чоң күнөө болот. Ошон үчүн сөгүнүү эми бул адамга өзүнө жазылчу күнөө да. Андан дагы жаман сөз бар, каргоо. Бирөөдү өлүгүңдү көрөйүн деген, өлүп кал деген сөз, өлүгүңдү көрүп отурайын. Өлүгүңдү отурайын деген сөз бар, өлүгүңдүн башында ыйлап отурайын деген сөз бар. Эшек деп, ит деп, шайтан деп, ошондой жаман сөздөр менен каргаган өтө жаман. Айрыкса апалар. Ошол сөздөн сактаныш керек. Апанын дуасы балага эч кандай тоскоолдуксуз тиет дейт. Бир күндө ушундай убакыт бар, ал убакытта кандай дуа кылсаң кабыл болот дейт. Ал убакытта эч ким билбейт. Ассаламу алейкум устаз. Менин суроому толугураак жооп берип коюңуз. Мечиттин жанында жашайбыз. Күйөөм намазды үйдө окуп, мечитте кирбей койду. Күнөө болбойбу дейт. Албетте эми күнөө болот. Алла Таала баарыбызга мечитте 5 убак намаз окуганга товфик берсин. Мечитте азан айтылганда, ошол мечитке жөнөгөндө азандан кийин мечитке жетип барарга, ошол жетип барганчылык деңгээлде мындай жакын жашагандар мечитте окуш керек. Эми адам кемчиликтүүбүз, бендебиз, кээде мечитке бара албай калабыз. Ошонусу да аракет кылыш керек. Үйдө окуган намаз 1 сооп, мечитте жамаат менен окуган 27 сооп, анан Мединада окуган, Масжидул Аксада окуган 500 сооп, Мединада окусаң 1000 сооп, Меккеде окусаң 100 000 сооп болот. Ассаламу алейкум устаз. Орозодо кол канап кетсе, орозо бузулбайбы? Жана эле айттык, орозо менен даратты сыноосун алмаштырып албаш керек. Кол канап кетсе, дарат бузулат. Ал эми ошол канды жалап ичип алсаңыз, анан орозо бузулат. Орозо бузулуу үчүн адам бир нерсе жеш керек, ичиш керек, сайыныш керек, чегиш керек, ошондой адамдын мээсине, ашказанына таасир этүүчү нерселерди колдонуш керек. Ошондо бузулуп калат. Ал эми ит жалап кетти, анан кол дара сынып калды, гусул болуп калды. Булар менен гусул алыш керек болот же дарат алыш керек болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Орозоңуз кабыл болсун. Сиздерде балдарды окуткан медресе барбы? Канча жаштан аласыздар? Кыргызстан боюнча мыйзам бар. Медресеге толук жатып окуганга 9-классты бүткөн база менен кабыл алынат. Мектеп окуучуларына жалаң гана дин окуусун окуганга уруксат жок. Мындайча айтканда, бала 6 жаштан эле, 7 жаштан 2-3 класстан эле чыгарып жалаң медресеге берип кой деген тартип жок. Диний илим дагы, дүйнөлүк илим дагы бирдей алып кеткен медреселер бар. Албетте каникулда лагерлер бар. Кыздарга дагы, балдарга дагы. Тоолордо, жакшы жерлерде, пансионаттарда уюштурулат. Ошондойго берип туруңуз мектепти бүткөнгө чейин. Мектеп бүткөндөн кийин анан кайсы бир медресени жакшы деп билсеңиз, муфтияттын уруксаты менен, өзүбүздүн устав менен, Ханафи мазхаб менен, Матуриди акыйда менен окуткан медресеге бере бересиз. Каза намаздарды кайсы убакытта окуса болот? Негизи каза намаз оор келбеш үчүн, себеби каза намаздарды баардыгын бир окусаңыз, бир 20 мүнөт, 15 мүнөт же созуп окусаңыз көбүрөөк убакыт алат да. Ал биз сизге мындайча айтканда 5 убакыт намаздын үстүндө 6 убакыт намаз окуганга тете болот дагы, кээде калып кетиши мүмкүн. Багымдат менен багымдаттын казасын окуңуз, пешин менен пешин казасын, ар бир намазга өзүнүн казасын кошуп кете бериңиз. Эми кантип окуйбуз казаны? Казаны ушул эң акыркы казан деп окуй бересиз. Мисалга, сиз балагатка чыкканыңыз эсиңизде. Эми 9 жаштан аялдар, 12 жаштан эркектер эсептелет. Дагы эсиңизде болсо, ошол күндөн баштап намаз окуган жылыңызга чейин канча жыл бар? Ошону эсептеп 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 5 жыл ошунча убакыт каза намаз окушум керек экен деп, мындан кийин
Ошон үчүн 5 жыл болсо 5 жыл ар бир намазыңыз менен казасын окусаңыз, жалаң фарз окулат. Ошондо кутуласыз. Ассаламу алейкум устаз. Плюстан акча алса болобу? Бөлүп төлөө жолу менен алмашат го, ошол шариятта кандай? Финанс боюнча муфтиятта атайын орган бар. Ошол мурабаха эмне канткенде неме болуп калат, арам болуп калат, ошол жака кайрыласыз. Бул эфирден айтыла турган маселе эмес. Анан плюсту мен жакшы түшүнбөйт экенмин, мен билбеген нерсени айтпай эле коеюн. Бирок мурабаха дегендин эң бир мындай ачык мисалын келтирип берейин сүрөттөлүшүн. Мисалга мен бир нерсени алганга акчам жок. Бир телефонду деп коеюн. Анан мен карасам 100 000 сом телефон турат. Ал мага насыяга бербейт, мени тааныбайт, мага ишенбейт. Анан бир досум бар, ошого барып айттым: сенде акча бар, тиги 100 000дик телефонду мага алып бергин, мен сага төлөп берем. Десем, досум айтты, досум же башка киши дейм, тааныш. Мени тааныган, мага ишенген киши. Мен бекеринен бай эмесмин, мен тижарат кылам, бай соода кылам. Ошон үчүн баймын. Мен аны тиги кишиден, үчүнчү кишиден 100 000 сомго сатып алам. Мен оны 100 000 сомго сатып алганын көрүп турушум шарт. Экөөбүз барабыз дагы тигиден 100 000 сомго сатып алат тиги менин таанышым. Анан кийин айтат: мен буга эми 10 000 сом кошуп пайдасыга өзүмдүн пайдамды коем дагы сага сатам дейт. Макул деп анан мен келишип 10 айда 1 жылда бөлүп берем деп жанагыдан сатып алам. Анан ага төлөп берем. Мына ушунда ал киши кара суудан бир товарды алып келип 100 сом кошуп мага саткандай эле тигиден алды дагы. Бул жерде берилген нерсе шарт, мен ошол мына мен таанышымдын тиги сатуучудан канчага алганын билишим керек. Ассаламу алейкум дамла. Биз 4 рекет таравих намазына ниет кылган элек, бирок жаңы келген имам 2 рекет окуп салам салып койду. Биздин намазыбыз кандай болуп калды? Сиздин ниетиңиз эчтеке болбойт. Имам 2 рекетке ниет кылган болсо, ошол имамдын ниети эсеп. Себеби сиз 4 рекет дегенсиз, ошо 4 рекетиңиздин ичинде 2 рекет дагы бар да. Сиз 1 рекет дегениңизде анда болбой калышы мүмкүн эди. Сиз 4 рекет дегенсиз. Имамдын ниетинен дагы ашып ниет кылгансыз. Ошон үчүн жарай берет. Кайра окуштун же эме кылыштын, кыжалык болуштун кереги жок. Ассаламу алейкум устаз. Дуа кылып коюңузчу, уул төлөп алайын. Алла таала сизге Рамазан айында дуа кылабыз. Имандуу, эли жерим деген, тилим деген, салтым деген, келечегим деген, акыретим деген уул насип кылсын. Сиздердин ата-эненин кызматын кылсын, элдин кызматын кылсын, элдин уулу болсун. Акыретте жүзүңүздөрдү жарык кылган уул болсун. Ассаламу алейкум устаз. Орозобуз кабыл болсун. Амин. Отуруп уктап калса дарат бузулбайбы? Отуруп уктап калса дарат бузулбайт. Отуруп уктап калганда ошол дарат бузулбайт деп эсептелет. Туруп уктаганда, отуруп уктаганда кээ бир адамдар жолдо барып да уктап калат. Ошондой учурда дарат бузулбайт. Дарат бузулуу үчүн катуу уктап калыш керек, жатып, жамбаштап, же бир нерсеге сөөнүп. Ассаламу алейкум, орозоңуздар кабыл болсун. Амин, ва алейкум ассалам. Алла баарыңыздарды разы болсун. Неберебизге Асри деген ат койсок болобу? Рахмат. Аср деген кылым деген сөз, анан асырдын убактысы. Эми кыз болсо Асри деп ини кошуп койсо дегенин максатын билбейт экенмин. Аср деп негизи сиздерге жакса болот, тыюу нерсе жок. Эми кандай ат койгонго болбойт? Кандай ат койгонго болбойт? Эми баягы күнөөгө үндөгөн ат болсо, мисалы үчүн кайсы бир кудайчалардын аты, же бир кайсы бир башка диндерге тиешелүү нерсе, же болбосо күнөөлүү нерсенин атын койгонго болбойт. Шариат боюнча никап кийсе болобу дейт. Шариат боюнча адамдын, аял кишинин чекесинен баштап мына көрүнүп турган чачтары көрүнбөш керек. Кулагыга жакын жерден баштап мына ушул жер ачык жүрсө болот. Айрыкча ажыга барганда, таваф кылып атканда ушул ачык болушу шарт. Башка учурда эми таквачылыкка жараша жүрсө болот, бирок мыйзамда, биздин Кыргызстан мыйзамында ага тыюу салынган.
Эми анын такканда максат эмне? Эми шариатта жүз ачык жүрсүн десе, эмне үчүн тагып алат десе, эми баягында бузуку заман болсо, адамдардын баягы күнөөкөрлөр карап көз тийбесин деп, адамдар күнөөгө батпасын деп, өтө суруу болсо, ошону жаап алса деген түшүнүк бар. Ал эми азыр адамдар баары ачык жүрөт, аялдар бар эмес, эми көбүнчө жаштар, шаардагылар дегендей, ошондой учурда Аллах Таала эмнени фарз кылса, ошону гана аткарган жакшыраак. Эми хижап кийгендер деле мындай болуп жүрөт, саат көрүнүп жүрөт. Могу жери эми могу көрүнүп турган жери аврат болот. Биягын мин жапканы менен биягың ачык турса болбойт. Ошон үчүн бияк жабылыш керек, мындай болуш керек. Анан буту дагы кызыл ашыктан өйдө көрүнбөш керек. Кызыл ашыктан ылдый көрүнсө болот. Колу мына билектен биягы көрүнсө болот. Кээ бир адамдар ошо алаканы көрүнсө болот деп айтат. Анан жүзү ачык жүрсө болот. Ассаламу алейкум устаз. Орозодо боюмда болуп калды эле. Алдырсам күнөөлүү болуп калбайбызбы? Калбаймынбы? Орозодон башка учурда деле күнөө болот. Айрыкча 4 ай болуп жан кирген болсо, ага чейин деле ошон үчүн оболу сактаныш керек болчу. Сактанганга жалакылык болду, сактанганга мүмкүнчүлүк болбоду. Эми аны төрөп чоңойтуш керек. Ар бир жан Аллахтын аманаты. Ошон үчүн аборт кылган шариатта болбойт, жарабайт. Биз 5 бир тууганбыз. Ата-энебиз өтүп кеткен, кичинекей балабыз ошол үйдө жашап калды. 5 бир тууган, ата-энеси өтүп кеткен, кичинекей бала ошол жакта жашап калды. Мен түшүнүп кетейин. Бирок дагы бир үйүбүз бар. Ошол үйдө калган 4 бир тууган, кичинекей балабыз деген эң эркеси калыптыр тиякта. Бирок дагы бир үйүбүз бар. Ошол үйдө калган 4 бир тууган болуп алышыбыз керекпи? Бирок ал үйдү чоң эжебиз менин үйүм деп менчик кылып алды. Ошондо калган 3 баланын акысы барбы ошол үйлөрдө дейт. Эми мындай. Ата-эне каза болгондон кийин, ата биринчи каза болсо, атанын мүлкү апага, ошо аялыга. Анан берки 5 балага, эжеге баарына бирдей бөлүнүп бериш керек. Ошол биринчи атанын мүлкүдөн башташ керек. Кийин эне каза болду. Эми энеде көп мал мүлк болбойт. Болсо дагы ошол берги балдарга. Жана кызды бөлүп коюпсуз, чоң эжебиз деп. Кыз дагы сиздин 4 бир тууганыңызга 5-чи болуп, 5 бир тууганыңызга 6-чы болуп кошулат. Андан башка карындашыңызды айтпай койгон болсоңуз, ал дагы кошулат. Ошентип эне каза болгондон кийин бардык бир туугандар, мисалы 5 бала 2 кыз же 5 бала 1 кыз. Ошолор мураскор болот. Анан эгерде ата-эне тирүү кезинде баарына менчикте берип салган болсо, өз эрки менен, мен ушулар деп чоң баласына үй салып берди, ортончу баласына үй салып берди, кичинесине салып берди, баарына салып берип, бөлүп берген болсо, ошол бойдон калат. Ал эми бөлүштүргөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок, үлгүргөн жок, мал мүлк бөлүнбөстөн калып кетти андайда. Эгер мал мүлктү башка чоочун адамга сатканды каалабаса, демек баары өз үлүшүн тааныйт. Шариатта мынча берилет деп. Анан кийин ошолордун эле кайсы бири, эң кичинеси болсо, эң кичинеси, эң чоңу болсо, эң чоңу ошол үйдү баасыны мисалы үчүн 10го бөлүнсө, өзүнүкүн алып калат да, калгандарын ар бир туугандардын үлүшүнө бөлүп берет. Анан мага суроо берилгенде мурас боюнча эки түрү эле цифра берилет. Биринчиси, биз мынча бир тууганбыз. Мынча мураскор бар. 1 аял, 2 кыз, 5 бала деген сыяктуу мураскорлордун саны керек. Экинчи, канча доллар же канча сом болду, ошону гана бөлүп берип коем. Анан документ тигиде калып кетти, анан азыркы чейин соттошуп жүрөт. Мен Россияда жүрүп ал үйгө вложение кылганмын. Анан атам буга деп кеткен. Апам буга бергиси келет. Тиги кыз кичинеси эчтеге жок, ошого бердик деген маселелерди өзүңүздөр чечип аласыздар. Мурасты шарият менен бөлүп алабыз деген үй бүлө эмне кылат? Алар бардыгы кеңешет. Койгула, эми бирөөбүзгө тартылып, кыямат күнү бири-бирибизден жүз карашпай калбайлы, ушунайына акыбызга кирип калбайлы. Шарият менен кандай болсо ошого ыраазы болобуз деп баары кеңешип, бир ойго келип, бирөөнү өкүл кылып, молдого барып сурагыла десе, анан молдого келип сурасаңыздар, биз баарыны бирдей кылып бөлүп берип коебуз. Ассаламу алейкум, муроза кабыл болсун. Кочкор тузду вангага салып, чанып жыттаса, бронхитке ооз ачылбайбы?
Жок, эми көзгө көрүнгөн нерсени атайлап мурдун аркылуу ичине киргизсе, же ооз аркылуу ичине киргизсе бузулат. Мисалы тамекинин түтүнү аппак болуп түтөйт да. Аны атайлап сиз күйгүзүп көзгө көрүнгөн нерсени, анан жынсы дагы бар, мындай абадан өзгөчө болуп турат да. Ошону атайлап ичине кирсе, мурду аркылуу чексе, онда бузулат. Себеби ал атайын түтүн болуп атат, бир нерседен чыккан түтүн. Тамекиден же башка нерседен. Ал эми сиз бир жерде барсаңыз, бир нерсе жыттанып кетти, үй жыттанып кетти, же бир мусор жыттанып кетти, же жаныңызда бирөө тамеки чыгып атат, же ошондой нерселерге ыктыярсыз сиз дем алышыңыз керек. Дем аркылуу кирип кетсе, сиз аны каалаган жоксуз. Ыктыярдуу түрдө эркиңиз менен аны ичиңизге соргон жоксуз. Сиз кадимки эле өзүңүз дем алып барат элеңиз, ал мурдуңузга кирип кетти. Андай да ачылбайт. Ошондой эле туз бөлмөлөр бар баняларда. Ошол жерге кирип отурганда, эми ал тузду күйгүзүп, түтүн кылып жыттаган жоксуз. Жөн эле ал нымдуулуктан, ысыктан туздун таасирин берип атат, андан ачылбайт. Ошондой эле жанагы не деп коет, баягы бир мусулманча дары бар го. Ошону дагы түтөтүп, ичине атайлап киргизген менен ол ачылып калат. Ошол. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Таравих намазын аягына чыкпай калса күнөө болбойбу? Күнөө болбойт деп айтканга дагы болбойт, күнөө болот дегенге да болот. Бул сүннөт амал. Эми сүннөттү таштагандын күнөөсү болот албетте. Сүннөттү таштагандын кемчилиги болот. Мындайда кээ бир нерселер бар, нафил намаз мисалга. Тахаджуд намаз, жөн эле сапарга чыкканда намаз, тобо намаз, кажет намаз дейбиз го. Ошолор сизге ыктыярдуу да, кааласаң оку, эч ким сени мажбурлабайт, милдеттүү эмессиң. Окусаң аягына чыгар, сооп аласың деген сөз да. Кылсаң сооп, кылбасаң күнөө эмес дегендей. Ал эми тарави бул кылсаң сооп нерсе. Ошон үчүн таравини окуганда, мисалы үчүн мечитке бардыңыз, эркек киши болсоңуз. Барсаңыз, жамаат куптандын парзын окуган, сүннөтүн окуган, анан таравини дагы 4 рекет окуп койгон да. Сиз кечигип келдиңиз таравиге. Анан не кыласыз? Ал жерге барып дароо таравиге кошулуп кетпейсиз. Сиз биринчи куптан окушуңуз керек. Өзүңүз жана бир жай табасыз дагы, өзүңүз акырын не кыласыз? Куптан намазын 4 рекет парзын окуйсуз. Анан шашпастан 2 рекет сүннөт окуйсуз. Анан карайсыз, тарави мындай окуп аткан тарави, 2 рекет окуйт, 4 рекет ошол бүтсүн. Ошону да күтүп отуруңуз. Себеби сиз кошулсаңыз, 4-нчү рекетти кошулуп калсаңыз, алар кийинки таравинин дагы 3 рекетин окпой сиз бүткүчөңүз. Ошентип куа албай, баягы салам бергенден кийин туруп бүткүчөңүз алар менен жетише албай каласыз. Ошон үчүн ошол салам бергенче күтүп отуруңуз таравини. Андан кийин кошулуңуз. Анан ошол жерден таравини эсептей баштаңыз. Демек сиз жамаат менен канча рекет тарави окуйсуз? Демек жамаат 12 рекет таравини окуп салган өздөрү сизге чейин. Анан сиз жамаат менен 8 рекет тарави окудуңуз. Анан алар бүтөт да. Анан туруп витр важып окуйт. Ошол витр важып окуганда жамаат менен сиз алар менен окубайсыз. Сиз витр важып окуп койсоңуз, демек таравинин убакыты бүтүп калат сиз үчүн. Сиз алар витр важып окуй баштаганда алардан үзүлүп, дагы жеке окумай өтөсүз. 12 рекет таравиңизди өзүңүз окуйсуз дагы, андан кийин 3 рекет витр важыбыңызды окуп коесуз. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум деп мусулманча саламдашабыз биз. Туткан орозосун милдет кылса күнөөбү? Күнөө, милдет кылуу бул бир болот милдет кылуу, бир болот көргөзмө үчүн. Мисалы үчүн көргөзмө үчүн рия деп коет буну. Аллахтан башка үчүн кылып, эл мени мактасын, эл мени берешен десин деп акча таратуу мисалы үчүн. Мен ушундай берешен адаммын деп, жок. Кол колуң менен берген нерсени сол колуң көрбөсүн дегендей. Ошол милдет кылуу бул кийинки күнү. Биринчи берип жатканда, орозо кармап жатканда эл көрсүн үчүн кылса, намаз окуп жатканда эл көрсүн үчүн кылса, бул рия. Алла Таала кыямат күнү кимдер үчүн окуган болсоң, кимдер үчүн туткан болсоң, ошолордун соогун алып ал деп коет да. Ошон үчүн биз ниет кылабыз, ар бир намаздан кийин ниет кылабыз, орозодон мурда ниет кылабыз, экран байлап ажыга жөнөгөндө ниет кылабыз, зекет берерде ниет кылабыз, ниет. Ошол Алла үчүн кылып атам деп ниет кылынат да. Ниетте не болот? Алла үчүн кылынат, Алла берекесин берсин, Аллага таваккал кылдым, Алла кечирсин, Алла кабыл кылсын деген маанилер бардык дуалардын ичиндечи. Демек ошол дуаны орозо кармагандан кийин ал милдет кылбаш керек. Милдет кантип кылат эми?
мен орозомун деп жумуш кылбай отуруп алып, мен орозомун тамак силер даярдагыла деп башкаларды кыйнап, жок, орозо болсоң деле өзүңдүн оокатыңды өзүң кыл дегендей сөз. Ооба. Саламатсыздарбы? Орозонун карызын 6 күндүк орозодон кийин тутабызбы же орозодон кийин эле тутса берсе болобу? 6 күндүктү тутпай эле. Эми 6 күндүн сообу өзүнчө, орозонун казасы өзүнчө нерсе. Эми сөзсүз эле ошол карызы дагы ошо 6 күнгө кошуп кылгандан көрө 6 күндү өзүнчө кармаңыз. Эгер кармагыңыз келсе, ал милдеттүү эмес. Милдеттүү болгондо 36 күн орозо кармамакпыз баарыбызчы. Милдеттүү эмес, каалагандар кармайт, каалагандар кармабайт. Ал эми теги казаны кармоо милдеттүү. Бирок орозого бүтүшү менен айттын эртеси күнү кармоо милдеттүү эмес, казанычы. Аны мартка барып кармасаңыз да болот, эмки жыл орозого чейин кармасаңыз да болот. Ошон үчүн эң жакшысы мындай. Ар бир нерсени өз убактысында баягы кызуу учурунда кармап кал деген маселе болсо, орозону 30 күн кармаңыз, андан кийин 6 күн нафилде кармаңыз, 5 жылдык соо алыш үчүн, андан кийин каалаган учурда 10 күн эс алып туруп 6 күндөн кийин, анан дагы 3 күн каза кылган болсоңуз, же этеккирдин айынан кармай албай калган болсоңуз, ошону кармап коюңуз. Намазда 3 кыска сүрөнү эле билем, ошолорду кайталап окуй берсем болот. Бир сүрө билсеңиз дагы болот. 3 болсо сизге жетет экен. Витр важипте 3 окулат, баз намаздарда 2 эле сүрө окулат. Сүннөт намаздарда 4 рекат, пештин 4 рекат сүннөтүндө 4 сүрө окуйсуз. Сиз 3 сүрө билсеңиз, 3 сүрөнү окуй бериңиз. Алла кабыл кылсын. Бирок ошол бойдон калбастан 4-сүрөнү жаттаганды ниет кылыңыз. 5 аяттык сүрө болсо, bir аятын кечинде жатаардан алдын 100 жолу окуңуз, эртең 2 аятты 100 жолу окуңуз, бүрсү күнү дагы 3 аятты 100 жолу окуңуз, ошондо 5 күндө бир сүрө жаттап аласыз. Алла сизге жеңил кылсын. Ассаламу алейкум устаз, орозоңуз кабыл болсун. Амин ва алейкум ассалам. Мен 67 жаштамын. Давлением көтөрүлүп, врачка кайрылган элем. Ал жакта дарыны тилдин астына койгон эле. Орозо бузулабы же кандай болот? Ооба, орозо бузулат. Тилдин астына дары койсо орозо бузулат. Ошон үчүн эгер доктор менен кеңешиңиз. Ошо дарыларды мен кечинде ичип турсам болобу деңиз. Анан орозо бүткөндө дарылансам болобу деңиз. Жок, сөзсүз эже сиз күндүзү 2 маал түштө оозуңузга салыңыз, салбасаңыз тилиңиз көтөрүлүп кетет, коркунуч бар, олуттуу нерсе десе гана ошондо кармабай койсоңуз болот. Анан жеңил желпи болсо, кечинде дагы бая дарыны тилиңиз астына коюу мүмкүнчүлүк болсо да кармап койгонуңуз оң болот. Ассаламу алейкум. Кусканда орозо бузулуп калбайбы? Кусканда орозо кускан 3кө бөлүнөт. Бир болот, бир аз эле мода ичинен ачык суу кусунду чыгып кайра кетип калат го, анда эч нерсе болбойт. Ал эми бир аз чыгып кетсе дагы ошону чыгарып салып, аз-маз да эми. Анан ооз чайкап нары суу кетпесе болот. Ал эми ооз толтура көп окшуп кусканда ооз ачылып калат. Бирок ал адам атайлап ошондо кускан жок да, мисалы үчүн көңүл айланып кетти, же бир нерсе болду, ошентип ачылып калды деп эсептелет дагы, кийин ошол күндү каза кылып берет. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Орозоңуз кабыл болсун. Амин. Сиздики дагы кабыл болсун. Гүлнара деген аттын маанисин түшүндүрүп берсеңиз болобу? Эми гүл деген кыргызча эле гүл. Анан эгер бөлүп карайтырган болсок, нара. Нара деген арабчада ошол отту билдирет. От гүл дегенде деп бирөө сизге айткан болуш керек. Ошо нар деген бул от депчи. Эми башка тилдерде дагы башка маани бериши мүмкүн. Мисалы үчүн даана дегендей, нара деп кандайдыр бир коозбу, жыттуубу, же көркөмдүү, же кызыл, ошондой маани бериши мүмкүн. Бирок мен анын билбейт экенмин. Ассаламу алейкум устаз. Кичине кездеги коюлган атты кийин өзгөртсө болобу дейт. Эми Каныбек, Бакыт, Талай, Талант деп кыргызча ат коюлган болсо, аны өзгөртүүнүн кереги жок.
Шубак, жана башка кыргызча аттар бар го кадимки эле. Каныбек, Алтынбек, Жаныбек, Сүйүнбек. Булардын баары мааниси жакшы, эч кандай кажети жок аны өзгөрткөндүн. Ал эми Альберт, Феликс деп аянда орустардын, капырлардын аттары коюлуп калган болсо, аны өзгөртсө болот. Өзгөрткөндө дагы ошол Альберт деп коюп атканда кулагыңызга азан айтылган болсо, ошол азан жарайт. Эми жөн эле бир күн эле мен бүгүнөн кийин атым Мухаммад, Абдулла, Абдулвахид деп өзгөртүлгөн атыңызды аталып кетиле берет. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Апам ооруп калды, апама дуа берип коюңуз дейт. Амин. Алла Таала апаңызга шифа берсин, ибадаттарга бекем кылсын. Ошол орозодо ар кандай учурларда дуа кабыл болот. Мен дагы өзүңүз дагы апаңыз өзү дагы дуа кыла берсин. Момундардан дагы суранып кетем, ушул жараныбыздын апасына дуа кылып койсун. Алла Таала шифай камила ажыла берсин. Шифай камила деген толук шифа жана тез берсин деген маани. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам. Багымдатта уктап калып күн чыкканда кантип окуса болот? Багымдатта уктап калбаш керек. Ооз жабабыз го биз. Оозду азыр саат 7-де 6-да жабып атабызбы? Ошол азан айткандан кийин 10 минут 15 минут бир аз зикир кылыңыз, дуа кылыңыз, башка кылыңыз, анан багымдатты окуп жатыңыз. Эми ооз жаап туруп эле уктап калып бир аздан кийин багымдатка турам десеңиз, анда уктап каласыз. Себеби уйку баскандан кийин таңкы уйку өтө катуу болот да билесиз. Анан каза болуп калган болсо, анда күн чыккандан кийин ишрак намаздан кийин ошо пешинге чейин окусаңыз болот. Күн чокка келгенде окуганга болбойт. Пешинден кийин асырга чейин окусаңыз болот. 2 рекет сүннөтүн кошуп окуйсуз. Пешинге чейин окусаңыз. Багымдаттын казасы башка намаздардын казасынан башкачараак. Багымдат каза болуп калды, анан турсаңыз күн чыгып калган. Эми пешинге чейин окусаңыз, сүннөтүн дагы фарзын да окуйсуз. Пешинден кийин болсо эми фарзы гана окулат. Апалар балдарын урушса эмне болот? Урушса тарбия болот. Баарыбыздын апабыз урушкан. Көчөгө чыкпа, жылаңбаш жүрбө, тырнагыңды тиштебе, шыпырылган жерге отурба, идишти жууган бойдон калтырба, башыңа кийип чык, тапшырмаңды кыл деп урушат го баарыбызды. Урушкан. Бутуңа ки, шыйрагыңды көрсөтпө деп урушат. Ушул урушуулар дары, тарбия, даават булар. Ал эми каргаганга болбойт. Апа жөн урушпайт да баласын, жаман болсун деп урушабы эле. Урушса жакшы. Агайлар дагы, эжейлер дагы балдарды урушуш керек. Урушуу дегенде эми бут колун сындырып салуу эмес, катуу өктөм сөз менен тарбиялабаса, азыр эжейлер көп агай жоктуктан балдарыбыз тарбиясыз болуп атат. Агайдын сөрүү, агайдын баягы эркектик мүнөзү балдарды тарбиялаш. Агайды көбөйтүш керек. Азыр физкультурага дагы, дене тарбияга дагы эжейлер туфли менен чыгат экен дагы, ойной бергиле деп топту берип коет, балдар каалаган кылат. Андай балдардан кайсы патриот, кайсы спортсмен, кайсы жоокер чыгат? Агай болуш керек ал жерде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва алейкум ассалам. Устаз, намаз окуп жатканда жел чыгып кетсе, дарат алып ошол жерден эле окуп кетсе болобу, же кайра башынан толук намазды окуйбу? Эми намаз окуп жатканда дарат бузулса, даратканага барып келсеңиз, сиздин жүзүңүз кыбладан бурулуп кетет да. Анан барып даратканага киресиз, дейсиз, башка кыласыз, сүйлөйсүз, дарат бузулуп калат. Ошондуктан дарат алып келгенден кийин намазды башынан окуй бересиз. Фарз намаз окуганда 2 рекетине зам сүрө кошуп, 3-4 рекетине Фатиханын ордуна кайсы таспих айтып коесузбу? Неге ал жерде Фатиханын ордуна башка таспих окушуңуз керек? Фарз намазда өзүңүз айтып атасыз. Фатиха, анан зам сүрө депчи. Фатиханы билет экенсиз демек. Анан зам сүрө окуп атасыз алгачкы 2 рекетинде. 3-4 рекетинде Фатиханы эле окуңуз. Фатиханы билбесеңиз, анда сиз 1-2 рекетте дагы билбешиңиз керек эле. Фатиха гана окулат, ал жерде таспих окулбайт. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва алейкум ассалам. Орозоңуз кабыл болсун, бирге болсун. Орозо питирде үй бүлөдөгү ар бир жанга канчадан берилет? Канча жаштан берилиш керек? Эми төрөлгөн болуш керек.
мусулман болуш керек, мусулмандын баласы болуш керек. Анан ушул айт күнү айт намазы окулат го. Мына орозо бүткөндүн эртеси күнү айт болот. Ошол айт күнү айт намаз күн чыккандан кийин 1,5 саат 1 сааттын ичинде окулат да. Ошол убакытка чейин айт намаздан 1 саат мурун, жарым саат мурун, 15 мүнөт мурун балаңыз төлөп калса, ошо балага дагы бересиз. Эгер айт намаздан кийин төлөбөсө ага берилбейт. Демек, тирүү жандын баарына, үй бүлөдөгү баарына садака фитр берилет. Эгер бай болсоңуз, жанагы курманын, мейиздин баасы менен мечиттерде жазылып жүрөт, тактап алыңыз, эсимде жок азыр. Будайдын, ундун, арпанын дагы арзаныраак варианттары дагы бар. Ошону сөзсүз бериш керек. Биз эми мечитке берсеңиз да болот. Ар бир айылда өзү кембагал, байкуш, жетим жесир, жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген кишилер бар. Ошолорго бергилең жакшы топтоп. Туугандардын арасында бар ошондой эки баласы менен күйөөсүнөн ажырашып кеткен аялдар, кыйналып жашагандар, жана башка ошондойлорго бериңиздер. Assalamu alaikum wa rahmatullah, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Устаз, менин масуратым кийген маасы таманы тешилип калыптыр. Ошондо масыктарса жарайбы же жарабайбы? Рахмат. Эми маасыны тешилгендиги мына 3 кол батканга чейин 4 см, 3 см батканга чейин баягы жыртылып калган болсо, ал жарабайт. Эгер 1 кол, 2 кол батканга чейин тешилип калган болсо, ал жарайт. Эми жарайт экен деп кийип жүргөнгө болбойт. Тиктирип алыш керек, же жаңысын алыш керек. Эми жанагы кичине нажас нерсе тийип калса кийимге, намазга жарай берет. Качанга чейин дирхамдын көлөмүчөлүк чоң, андан ашса анан жарабайт да намазга. Майда чүйдө жарай берет. Бирок ошондой болсо да көрсөңүз аны жууп саласыз да, нажас бойдон жүрө бербейсиз да. Ошондой эле жыртылган нерсе мазыны дагы 3 колду сөймөңүздү салып көрүңүз. Эгер ошол басса анда жарабайт. Жарабайт деген сөз мындан кийин ал ага масыктатканга болбойт. Анан ошол жыртыгы боюнча канча намаз окуган болсо баарын каза кылыш керек болот. Түшкө өтүп кеткен адамдар кирсе эмне болот? Түшкө өтүп кеткен адамдар кирсе эч нерсе болбойт. Баарыбыздын түшүбүзгө кирет. Кээ бир адамдардын түшүнө атасы кирет, пайгамбар кирет, ажы устаздар кирет, жана башка. Алардын акысына дуа кылып коюш керек. Өлүк адам мүрзөдө мени чакырып атат, мен да өлөт экенмин деп коркконун зарылчылыгы жок. Сагынсаңыз кирет, ойлосоңуз кирет, сизге акыл насаат айткан күндөрдү ойлосоңуз кирет. Мындайча айтканда, аларга Куран окуп, садака берип, жакшы сооп иш кылып, бирөөгө жырмайтып, бирөөгө бир жакшы сооп иш кылып, ошолорго багыштап коюңуз. Бирөөнүн туулган күнү десе, баарыбыз түшүккө түшөбүз, эмне алып барыш керек. Бирөөнүн бир майрамы экен десе, баары эркектердин майрамы деп, аялдардын майрамы деп, сүйүшкөндөрдүн майрамы деп, ошолорго ошол беректи камсыз кылуунун, ошону ыраазы кылуунун, ал разы болобу каяктан билесиз? Ал сиздин барган нерсеңизди жактырабы, жактырбайбы, разы болобу, Алла билет. Бирок каза болгондорго андан көбүрөөк сооп беришибиз керек. Жөн эле эч кимге билдирбей бирөөгө тамак алып бердиңиз, кийим алып бердиңиз, байпак алып бердиңиз, китеп алып бердиңиз, анан сооп берилет да сизге. Анан ошол соопту сиз өлгөн кишиге багыштап коесуз. Ушул менен биздин эфир дагы көз ачып жумганча аягына чыкты. Суроолоруңуздарга рахмат. Мен дагы сиз дагы Аллахка жаккан амал кылууну Алла таала насип эткен болсун. Эмки эфирлерден көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен Насихат радиосу ар дайым бирге. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.